Саламатсыздарбы кадырман радио угуучулар, Кыргыз радиосу Шашкедеги дил маек уктуруусу менен өз уктурууларын улантат, биз менен бирге Кыргыз радиосунун толкунда болуңуздар. Ал эми биздин бүгүнкү уктуруубуздун мейманы элибизге аттын кашкасындай таанылган таланттуу төгмө акын, бүгүнкү күндө кыргыз жырчылыгына ысмы кеңири белгилүү болгон өнөрү менен өргө чапкан жигитибиз Асылбек Маратов отурат. Ооба, эгемендүүлүк жылдардагы биздин төкмөлүк өнөрүбүзгө кайрылганда мына ушул Асылбек Маратов, Акматбек Султан уулу, Баян Акматов, Жылысбек Төрөканов, Болот Назаров сыяктуу жигиттер ушул эгемендүүлүк жылдарындагы чыккан таланттар болду. Ооба, бул жылдарда төкмөлүк өнөргө талпынган талапкерлер көп болду, бирок ичинен суурулуп чыккандар саналуу болду. Мына ушул саналуу акындын сап башында турган таланттуу төкмө биздин каршыбызда турат. Асылбек, быйыл ушул эгемендүүлүктүн 30 жылдыгы, төкмөлүк өнөрдө атайын ушул төкмөлүк өнөрдү сүрөп таптап, өнөрдү өстүрүп баккан Айтыш коомдук фонду деген бар. Мына ушул Айтыш коомдук фондунда тең төрага катары кызмат кылып келесиз. Анан ушул сиз тең төрага болуп турган Айтыш коомдук фондунун түптөлүшүнө 20 жыл толуп отурат. Ушул 20 жыл аралыгында сиз бул өнөрдү аркалап, бул өнөр менен таанылып, ушул өнөр менен эле чектелбестен ушул Айтыш коомдук фондунун алга карай умтулушуна, алга карай иштин жылышына, кыскасын айтканда уюштуруу иштеринде дагы көбүрөөк басымдуу кызмат кылып, бүгүнкү күндө Асылбек Маратов деген ысымды элибиз кеңири тааныйт. Мен айтат элем, бул ысымды Кудай куткулсун. Республикалык деңгээлдеги, эл аралык деңгээлдеги айтыштарга катышып, өзүңүздүн өнөрүңүз менен элге таанылдыңыз. Бул ысым да кут болсун. Дагы бир жакшы сөз бар Кыргызда, Асылбек. Өнөр атадан балага өтөт. Өнөр бир табигаттан тартууланган туубаса шык талант деп. Сиздики кайсынысына кирет ошондо? Саламатсыздарбы? Рахмат. Өтө эле кээде ушу төкмө акын десе дагы өзүм уялып кеткен адатым бар. Анткени заманыбыздын залкары Замирбек Үсөнбаев атабыз төкмөлөр Алымкул Осмонкулдар болчу, биз жөн эле жамакчыбыз деп Замирбек агай айтып жүрөт. Замирбек агайыбыз атабыз ошентип айтып жүргөндөн кийин биз эми жамакчылыкка дагы талапкербизби? Балким ушу төкмө акын эмес, төкмө акынды өнөрдүн фанатыбызбы деп да ойлоп калам да. Анысыңарындай албетте аздыр көптүр жамак айтып ырдап келатабыз. Бул 20 жылдын ичинде Айтыш фондунда чындап эле бир топ иштер болду, бир топ таланттар чыкты. Кыскасы, эгемендүүлүк учурдан бери Айтыш өнөрү бир топ өстү десек болот да. Анткени ушу Ашыралы Тууганбай, Эстебес Замирбек аталарыбыздан калгандан кийин Абдылда Рахматулла агаларыбыз, Амантай агаларыбыз чыкты. Андан кийинки муун болуп Элмирбек, Жеңишбек устаттарыбыз чыкты. Андан кийинки муун болуп Азамат Аалылар устаттарыбыз чыкты. Андан кийин эми биз дагы келатабыз эмес, биздин артыбызда дагы бир топ дүбүрт бар. Баягы илгери аксакалдар айтчу экен, артың тынч эмес деп. Анысыңарындай артыбыз тынч эмес, артыбызда дагы бир топ 15-18-теги 20 дагы балдар Кудай буйруса талпынып акын болом деп элге таанылып да калышты. Баягы эл болгондон кийин бизде баягы Союз маалында акыркы манасчы, акыркы магикан, акыркы төкмө акын дей берип элди аябай көндүрүп салышкан экен. Бирок акыркы эмес экен, эл болгондон кийин чыга берет экен. Биздин муун эмес, биздин артыбыздагы муун эмес, дагы келечекте Элмирбектей, Жеңишбектей, Алтургай Токтогул, Арыстанбектей акындар чыгабы деген үмүтүм зор. Ошондо менин суроом, сиздин өнөр табигый талантпы же атадан балага өткөн өнөр? Эми биздики мындай да, баягы Кыргызда жети атасын санайт эмеспи? Мен жети атамды санай келсем, 5-чи адам кадимки Арыстанбек Буйлашуулу болот. Ушул жоопту уккум келди эле. Анан генден болобу, балким кандан болобу, жанагы бир Конфуцийдин айтканы бар, талант 1 эле пайыз, 99% эмгек депчи. Анысыңарындай биз эми баягы тубаса болбогондон кийин албетте бир аз чымыныбыз бар, шыгыбыз бар экен. Анан ошол шыкты багып отуруп, улантып отуруп, устаттардан сабак алып отуруп, улам айтыштарга катышкан сайын, элге ырдаган сайын бир чети кандан дагы болот, албетте. Андан сырткары элдин батасынан да болот экен да. Ушул 2005-жылы Арыстанбек атабыздын 180 жылдыгына арналган айтыш болуп калды. Ошондо мындан 16 жыл мурун мен 15 жашта элем. 15 жашымда ошо Нурак атабыздын Улуу тоолор деген күүсүн чертип чыгып, Садык Шернияз агабыз мага комуз белек кылып, ал комузду сахнадан Элмирбек Иманалиев устатыбыз тапшырган. Анан айтыш бүткөндөн кийин мен үйүмдөгүлөр туугандарым чай берип коелу акындарга деп бир жерде чай берип,
ошол жерде Эстебес Турсуналиев атабыз келип, ошо чайда Төлөгөн Касымбеков атабыз келип, Балбай Алаушев атабыз келип, ошол жерде бир аябай ырдап батасын берди эле. Ошол мага дагы чоң сыймык. Убагында ошо Төлөгөн Касымбековдун, Эстебес Турсуналиевдин батасын алып калгам. Алар дагы баталуу кишилер болгон, алар дагы далай залкарлардын батасын алган. Балким ушул батасы да тийгендир. Бир эле шыгым бар же кандан деп да айта албайм. Баардык жагы жуурулушуп келгенде Асылбек жаралды деңиз. Ушундай болду окшойт деп ойлоп калам. Сиздин сөзүңүзгө сереп салганымда Замирбек аганы айтпадыңызбы бүгүнкү замандын залкары? Ооба, жамакчы деп ал кишинин энеси дагы өзүңүз жакшы билесиз. Алымкул Аксакалдын байбичеси өтө төкмакын, мыкты кыздардан чыккан төкмакын болгон экен. Казак менен айтышып отуруп, анан ошол айтышты Алымкул атабыз көрүп, Замирбек аганын апасын жактырып калып, ошол айтыштан анан бул кишиге ашык болгон экен да. Анан эки үйдөн бир эле киши болуш керек, Аксакалга жол берейин деп атасына жол берип, апасы төкпөй калган экен. Анан ошондо Замирбек агайга айткан экен: ушул аксакалдар менен бүтөт го бул төкмөлүк өнөрдүн доору, силер жөн эле жамакчы болуп каласыңар го деп. Бирок эми анте бергенде да болбойт. Сиз өзүңүз айткандай эл болгондо эн чыгат экен. Илгери 4 акындан кийин эмне болот деп турганда, азыр канчалаган бир 10 манжабызды ачып жумсак дагы жетпей турган мыкты таланттар чыгып келатат. Асылбек, мен Майра Керим кызынын бир маегин баяндамасын уктум эле да. Төкмөлүк өнөр касиетпи деген суроого жооп берди эле. Мен ошол суроону сизге бергим келип турат. Төкмөлүк өнөр касиетпи? Албетте бул касиет да. Касиет болгондо да улуу касиет. Эми кыргыз өзү касиеттүү эл экен. Мына өнөрү дагы манасыбыздан бери, манасыбыз Айкөлдүн баяны эмне деген касиет. Азыркы эле маалда биз касиеттин четин көрүп атабыз. Илгерки маалда манас айтканда кадимкидей аттын дүбүрттөрү чыгып укмуштуудай бир касиеттерди угуп калабыз. Анан төкмакындардыкы деле касиет эми чындапчы. Анан биз эми төкмакындык өнөр касиет албетте, анан өзүбүздү касиеттүү сезип кетпешибиз керек да биз. Мен билгенден, билгенден эмес, мен уккандан Асылбек Маратовдун өнөрүн, Асылбек Маратовдун ушу мүнөзүн улуу залкар кыргыз эл баатыры Төлөгөн Касымбеков атабыз жактыраттан. Ушул эмнегедир Асылбектин ырын көп угат, үйүнө чакыртып тартат деп уктум эле. Ооба, биз Абдрахманова 144 дегенде отурчубуз, Ачакей дегенде айтыш фонду. Ал жерде Манас менен айтыш фонду бар болчу. Анан ошол жерден Төлөгөн атабыз манас уккум келет деп, анан Рыспай Исаков агабызды чакыртып манас айттырып угуп, анан ошондой күндөрдүн биринде мен дагы ээрчип барып калдым. Барып калып, баягы эски акындардын термелерин, санаттарын ырдап берип, төгүп берип, мисалы Барпынын термелери, Арыстанбектин термелерин ырдаганда ал киши да аябай муюу угуп, бак чиркин деп аябай укчу. Убагында ушу Төлөгөн Касымбеков атабыздын дагы батасын алып калганыма чындап бир мен үчүн бир чоң тарых да. Бул аксакалдарды батасын алып калган чындап чоң тарых болот экен. Мен өмүрү бою ушу балдарыма чейин келечек муунга дагы мактанып айтып жүрө турган убакыттар өткөн экен убагында. Ал киши батасын берди. Ал кишиден батасын алдык. Ашыралы Тууганбай аталардан батасын алып калдым көрүп. Ошол кишилерди көрүп калганым чындап мен үчүн чоң сыймык болду. Анткени өнөргө да ушу 15 жашымда аралашып калдым. Аралашканда эле төгүп эле укмуш болуп кеткен жокпуз албетте. Аксакалдардын батасын алып, сөзүн угуп, жанында далай жүрдүк. Анан бираз жамактап ырдап, бүгүнкү күнгө чейин аракет кылып келатабыз. Төкмакын үчүн негизи аракет деген эмне? Мисалы, манасчылардын касиетин өзүңүз айтып өттүңүз. Төкмөлүк өнөрдү да касиет деп атабыз. Анан эми сахнага чыкканда кээде өз кулагыңа ишенип, көргөн көзүңө ишенбеген учур болот да, төкмакындардын айтканында. Кээде жеке мен өзүм көрүүчү катары, айтыштын көрөрмөнү катары, бул жаттап алып ырдап атабы дегенде ой келет да. Анан кайра ойлойм, бул касиет, ушундай Кудай Таалам оозуна сөз салып атат го деп өзүмдү ынандырам. Анан төкмакындар мына жакында эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына, айтыш коомунун 20 жылдыгына карата ушундой эле мисал кылалы. Төкмакындардын айтыш өткөн да, республикалык эмес, эл аралык деңгээлде. Анан даярдык деп атабыз да, ага даярдангыла депчи. Даярдык деген эмне силер үчүн? Даярдык деген мындай болот экен да жеке. Биз эми Арыстанбек Калыгул Токтогул болуп кетпегенден кийин, Тубаса Кудайдан бир ушундай бир чоң алып талант болуп жаралбагандан кийин, биздики баягы жазалмалуу түрдө дагы жүргөн акындарыбыз бар да, өзүбүз эле мен баш болуп эле. Анан төкмакындарды
жаттайт деген дагы болбойт, жаттабайт деген да болбойт да. Анткени биз жаттап да айтабыз, жаттабай да айтабыз да. Бул чындык. Бул чындык. Анан аракет даярдык деген эмне? Төкмакын канчалык казанда эмне болсо чөмүчкө ошол сузулат дейт. Төкмакындын деңгээли кандай болсо ырында чыгып турат баардыгы. Анан төкмакындыкы элге шак эле көрүнүп калат төкмакындын Ким деңгээли. төгүп атат, ким жаттап Ким атат. төгүп атат, ким жаттап атат, анан ким деңгээли кандай. Анан төкмакындарга да айтар элем, ушу төкмакындар илимдүү болуш керек экен биринчиден, билимдүү болуш керек экен, дүйнө таанымы кенен болуш керек экен өтө эле. Мисалы бир эле дин же бир немеге байланып калбай баардыгын билиш керек экен да бул төкмакын. Мен да ушинтип ойлойм да. Төкмакын деген ушулда баягы эмне, кайсы тема, кайсы учур болбосун, ошону жакшы деңгээлде ырдап бере ала турган. Төкмакын бирдеке бирөө суроо берсе, билбеймин деп отурган төкмакын эмес ал. Ал төкмакын деген баардык жагын билиш керек экен, тил билиш керек экен, дүйнө таанымы кенен болуш керек экен, адамгерчилик деген болуш керек экен, анын ичинен бийликтик болуш керек экен, патриоттуулук болуш керек экен анын ичинен. Айтор төкмакынга ала турган нерсеси көп, төкмакын биле турган нерсеси көп экен да. Ошон үчүн кыргызда айтат да, төрт тарабы төп келген төкмакын деп. Бул сөз бекеринен келбесе керек. Мен ойлойм Асылбек, төкмакын бул тарыхчы. Төкмакын бул санжырачы. Төкмакын бул жөнөкөй жазмакын. Төкмакын деген бул адабиятчы. Бул маданиятты терең түшүнгөн, өз доорунун күзгүсү болуш керек. Ооба. Өтө билимдүү. Китепти баягы улуу Ленин айткандай, билим ийне менен кудук каскандай окуш керек да. Сиз өзүңүз айткандай, биз ушул айтышка барганда эмнени алып келгибиз келет. Ошолордун айткан соолунан, ошолор айткан айтыштан көп нерсени үйрөнүп чыгыш керек. Анын сахнада бир кээде ушундай болот го, куудулданымыш этип же ал куудул эмес же сатирик эмес ушундай бир шоу дүйнө деп коелучу, ошол дүйнөнү көргөзүүгөн учур болот да. Андан айырмаланып чыныгы төкмакын. Мисалы өзүңүз айткандай, улуу биздин улуу залкарларыбыз, көзүн көргөн залкарларды алсак, алар эмне деген бир булак, деңиз чалкыган. Эмнени гана билбейт. Албетте. Аларда оон жаңырат, аларда илгерки дастан жатат, илгерки элдин үнү жатат, тарых жатат айта берсе. Анан салыштырып келип, бүгүнкү акындарга балким менин оюма кошуласыз, билим жетишпеген сыяктуу. Албетте, бүгүнкү төкмакындарга өзүмдү башкылуу ичим чыкпайт. Кээдечи анан бизде эми айтыш болуп калат, албетте филармония 1000 киши келет, 1000 киши эми Кыргыздын ар тарабынан келет, деңгээлдери башка. Азыр массалык маданият деп дагы элди куудулдарыбыз дагы эле мисалы башка шоуга жетеленип калган эл болдук да азыр. Анан келген элди төкмакын ээрчибеш керек да, шоу кылып элдин деңгээлине түшүп, анан элди ушинтип майдалап, ушинтип ырдап, элге эмне сахнага чыгып бир уят сөз айтсаң деле же бир жаман сөз айтып койсоң элге жагып, кат кырып күлүп кол чаба берет. Бирок төкмакын антип элди ээрчибеш керек да, элди ээрчитиш керек да. Бийиктик ээрчитиш керек элди. Ошон үчүн айтат Асылбек, маданият кызматкерлери, искусство адамдары, искусство деген адамды тарбиялайт. Ошол жерге келген ар бир адамдын көз карашы калыптанып, бир жакшы ошол жерден бир нерсени үйрөнүп, ошону өзүнө сиңирип кетсе, мен ойлойм төкмөлөгөндөрдүн жеңиши дагы, жемиши да ошол болуш керек. Албетте, бул төкмөлөгөндөр баягы силер эмне чоң ата дайсыңар дей берет, биз табышкадай болуп эле, чалдай болуп эле, эмне дегениңер бул деп. Анан мен да айтып калам, бул эми аталардын, бабалардын, чоң аталардын өнөрү экен. Биз ошолорду туурап, ошолорду көмүр тутуп, ошолорго фанат болуп, ошентип жүргөндөн кийин албетте баардык жак окшошуп кетет. Төкмакындар азыр шоу бизнес деп, шоу чындап жалпы Кыргызды бир жиниктирип койгон убак болду да. Анан төкмакындар антип кетпеш керек деп ойлойм да, кетпеш керек. Төкмакын кадимки нарктуулукту, салттуулукту сакташ керек. Асылбек, бир эле эмес, бир нече ирет мен ушул алдыңкы орундарга баш байгелерге жеткениңизди билем. Ал жерде чоң даярдык, өзүңүз айткандай сөздүн гүлү, ойдун тереңи, мазмундун бийиктиги, уюкаштык бардык тарабынан төп келген учурда ошол көрүп аткан көрүүчү дагы, кара жылды как жарган калыс дагы бир ичинен ыраазы болуп ошол упайды берет да. Анан мына эл аралык деңгээлдеги айтыш өткөрүп, бизде казак сыйлабайт деген көп сөздөр айтылды, биздин төкмакындардан, карапайым акындардан. Эми ал сыйлаба сөз эрке, бирок биз сыйлап, эчен жолу чакырып, эчен жолу баш байгелерди кош байге кылып. Анан ошол акындар менен, казак акындар менен кыргыз акындарынын төкмөлөгөнөрдөгү өнөрүн салыштыруу менимче сиздерге көбүрөөк
мындай белгилүү болуш керек. Алардын өнөрүнүн бийиктиги менен кыргыз бүгүнкү күндөгү төкмакын деп аталган акындардын өнөрүнүн бийиктиги, бири-биринен өзгөчөлүгү, бири-биринен айырмачылыгы эмнеде? Баягы союз таркаган маалдарда казакта акын чыкпай кыргыздын гана төкмөлөр укмуш төгүп турган маал экен. Ошол маалда Тууганбай атабыз бир казакка жолукса, кагаздан окуп аткан экен. Тууганбай атабыз айтып атпайбы, мен казактан көрдүм окуйду, төкмакын кагаз окуйбу, төкмакын кагаз окуса бер ап кел чогуу окуйлу деп ырдап атат. Анан бизди көрүп алып, албетте эми коңшу элбиз, айтыш жагынан атаандашып айтышты. Казак эли аябай колдоп кетти. Анан кийин биздин төкмакындар кыйналып жүргөндө казактын төкмакындары байлык деген болсо эгер колдо турат, үйүңдө 1-2ден Волга турар. Акчасы жок кыргыздын акындары ала кет деп кол булгап жолдо турар деген кечейин басынтып ырдап. Анан биздин Садык агабыз дагы намыстанып, айтыш фонду түзүлүп, ошондо Садык агабыз айткан экен, биз машина сайып өткөрөбүз айтышты десе, акындар апей бул эмне жинди болуп атат, ушуну машина сайылчу эле айтышка, заман бул болуп атса деп да таң алган акындар болгон. Анан чындап эле автоунаалар баш байгеге сайылып жүрүп, республикалык айтыштар өтүп жүрдү. Анан бир казак-кыргыз айтышында кыргыз кыйынбы же казак кыйынбы деп баш байге биринчи орунда, эми казак да мыкты айтышып атат, кыргыз да мыкты айтышып атат. Анан кыргыздын намысы ойгонуп баары бир кыргызга берет да. Казакка барса казакка берет. Онун айынан айтыш фонду ушундай бир кош байге кылып идеясын ойлоп таап, буюрса 14-чү жолу өткөн атат кош байге. Буга чейин казактын мыкты акындарын чакырып келдик. Анан ошо акындары баары ойлонуп, биз да кылабыз, кыргыздын кош байгеси кандай сонун деп кетип атышып, Кудай буйрса алар дагы биздин жакшылыгыбыз Айкөл эл болгондон кийин айкөлдүктү көрсөтүп жүрүп, акыры теңдешкене калды окшойт. Быйылкы жылдары казак туугандарыбыз да биз да кош байге кылабыз, кос жүлдө кылабыз деп ойлонуп баратышат. Эми эки элде айтышта акындарды талаштырбай, акындар сөздүн гана күчүн, сөздү, өнөрдү гана жарыштырып, байге жагын бирдей баарына кылып койгону бул жакшы болот. Эми казак туугандар да уланып кете турган болсо, казак-кыргыздын айтышы бириге турган болсо, дүйнөгө бир эки эле элде бар төкмөлүк, дүйнөдө бир укмуш бир элдерден болобуз да. Анткени биз дагы ушундай, мисалы кыргыз акындары деле бар, казакты дээби теңин албаган. Казак акындары бар, кыргызды теңин албаганчы. Анан албетте эми антип тирешкен сайын ынтымак достук жоголот да. Анан ушинтип кош байге кылып, сыйлап, бизге да далай сөз угабыз. Ушу казактарга эле бере бересиңер, ушуларга эле бере бересиңер. Элдин ичинен чыгат. Ой, биз Айкөл элбиз, бере берели, эми сиздин эмнеңиз кетип атат, айланайын. Бу жерде демирчилер турат, таап атабыз, ушундай эр азаматтар бар экен. Алсын эми казак акыны да. Казак акыны келип алганда биз жөнүндө жакшы сөз айтып барып атпайбы өлкөсүн. Ой, кыргыздардыкы ушундай экен, мына баш байге алып келдик, биринчи орун алып келдик десе, казак да сүйүнүп калат. Биздин ата тасагуту сүйүнөт деп бизди мактап барып интервьюларында угуп калабыз, биз сүйүнүп калабыз. Биздин айтышыбыз карачы казактын астанасында, Алматыда сөз болуп атат деп. Эки элдин дери шаркак жашоосу илгертен салт болуп, илгертен уланып келген да, мен ойлойм дагы уланат деп. Эми бул сиздин төкмөлүк өнөрдөгү айтыш коомдук фондунун тең төрагасы, уюштуруучу инсан катары берилген суроо болду. Сиздин жеке чыгармачылыгыңа өтсөк, жогоруда айтпадыңызбы, элдин сөзүн эл тараза, эл сынчы дейт да негизи. Кайсыл өнөрдө болбосун, өнөрдөбү, кыскасы баарын эл көрүп турат да. Саясатта да эл көрүп сындап атпайбы? Ошол сыяктуу эле төкмөлүк өнөргө ушул башка концерттерде өзүңүз жакшы билесиз, урук тууган барат, жердеш барат, аяш, дос, классташ барып толтурат залды. Төкмөлүк өнөрдө силерде билет калбай калгандыгы абдан кубандырат. Анан ошол жерде эле эл айтат, концерт башталганга чейин эл айтып коет. Ошол жерде көп угулган, көп айтылган сөз, ушунча баланын ичинен Насылбек Маратов өстү деген сөздү жакшы угабыз. Өзүңүзгө деле бул сөз балким жеткендир. Эмне болуп өстүңүз? Эмне кылып өзүңүздү тарбияладыңыз, жеке өзүңүзгө келгенде? Эми бул Ысмайыл айткан экен, акындык деген убара, алыңа ченеп кубала, башыңа Кудай бербесе баш ийбейт айткан дубаңа деп. Анысыңарындай бул өтө бир түйшүктүү өнөр да. Мисалы төкмакындар көп да кете албайт. Анткени бул өнөр тынымсыз иштей турган өнөр да. Көп кетсе бүттү касиет жоголот. Көп кетсе бир күнү бир айтыштан жакшынакай согулат. Анан баягы көп аткан жели пыш деп чыгып отуруп калат.
чөгүп да кетпейт, анткени чөгүп кеткенге дагы далил жок. Эртең Кыргыздын намысы, сөз өнөрү, айтышты кылыш керек. Эми меники өзүмө билинбейт албетте. Эл айтып калат, мурдагыдан өсүп келатасың, жакшы келатасың деп калышат. Биз дагы эми устаттарыбыз менен жүрүп калдык. Анан өзүбүздүн деле жашыбыз келди. Эми баягы 15-16дагы балдар жок. 30тан ашып калдык. Балалуу чакалуу болуп калдык. Анан айтышты өнөрдө жүргөндөн кийин өнөрдүн бир майын чыгарганга аракет кылам да. Эми майы чыгалык, бирок аракет кылабыз. Же майын чыгарбагандан кийин өнөрдө жүрбөй эле коюш керек, башка эле иш кылыш керек деп ойлойм да. Майын чыгарыш үчүн окуйсузбу? Албетте. Же жазасызбы? Же өзүңүзчө ырдайсызбы? Ушул кызык да, карапайым эл. Албетте өзүбүзчө ырдайбыз. Ашырал атабыз айткан экен, акындын университети дасторкондун чети деп. Анан бизде күндө тияка бияка чакырып калган жерлер болот. Ошол жерден ырдап отуруп, ошол жерден анан элдин ичи дагы укмуш да. Кээде бир жерлерге барып калсаң, могул байкең жөнүндө төкчү деп калат мисалы. Ошол байке жөнүндө ошол жерден эми элге капа кылбай, эл ичинде кээ бирөөнү ардантып да алышың мүмкүн. Анан ошентип төгүп жүрүп өстүк го деп ойлойм. Ушу эл ичинен кайра эле эл өстүрүп. Элден алып элге берип атасыз. Элден алып элге, анткени эл эле өстүрүп коет экен. Чөктүргөн дагы эл болот, көптүргөн да эл болот деп. Өстүргөн да эл болот да. Өстүргөн да эл болот экен да. Анан элдин сыны, элдин батасы албетте ошону төкмакынба туура пайдаланса, баарын бир тегиз төкмакында ошо антип өсүш үчүн илим дагы, билим дагы, адамгерчилик, бийиктик керек экен. Ошондой нерселер керек экен. Кээ бир таланттарды ушу мүнөз жебийген дагы убак болот да. Кээ бирөөнүн баардыгы жакшы, таланты дагы сонун, бирок бир жерде мүнөзү бар. Ошол мүнөзү мешайт этип коет да. Анан төкмакындарда албетте мүнөз болуш керек, төкмөлүк бир. Биз кээде бир саясатты айтып ийебиз, кээде ачык айтып ийебиз, президент, премьер, депутаттарына чейин. Алар төкмакындарга арданбаш керек. Анткени жер жарылса акындын жүрөгү менен өтөт дейт. Биз акындар мисалы саясаты менен деле ишибиз жок, партиясы менен деле ишибиз жок. Бирок Кыргызстанда өлкөбүздө эмне окуя болуп атат, акындар айтып кое берет. Көз жастымда калбайт. Көз жастымда калбайт. Ал акын айтып атса, бул акын буга өч экен, бул акын мунун акыны экен деген өзү болбойт. Ошол эле чоңдорубуз да таарынбаш керек. Болгонун айтып атабыз. Ага арданып. Чындыкты. Төкмакын арданып болбойт. Анан төкмакын муну айтып калыптыр, муну сындап атат. Анан бул мунун кишиси го, мунун кишиси го деген болбойт. Биз элдин атынан айтабыз. Илгери Ашырал атабыз айтчу эмес беле? Биз бир чети арманда калдык. Бизде идеология ошондой болду. Биз ушуну ырдайсың десе, ошону ырдап жүрүп өттүк. Мына Айтыш коомдук фондунда канча жыл устат болду агайыбыз. Анан ошондо айтчу эле да. Силер азыр эркин ырдап жүрүп атпайсыңар. Оюңарды айталы дегенди айтасыңар, ырдайм дегенди ырдайсыңар. Баарын камтып ырдасаңар болот. Биздин заманыбыз идеологияга туш келди. Ошол доор, ошол мезгилде гана ырдап калдык. Биз андан рамкадан чыга алган жокпуз деп. Асылбек, мисалы төкмакын байге үчүн ырдайбы? Мен түшүнбөй калам кээде. Булар ушу байгеге жетейин деп ырдайбы же өзүнүн өнөрүн көрсөтүш үчүнбү? Албетте, эң негизгиси максат элдин акыны болуп, элдин көйгөйүн айтуу. Анан байге эң акыркы кезекте туруш керек да. Мен өзүм оюмда ошондой. Анан албетте кээде Бирок таарынычтар көп болот го байгеге жетпей калганда. Ооба, албетте ошондойлор көп болот да. Өзү байгеге жетпей калып, мен байге алышым келе, мен мынтишим керек эле, калыссыздык болуп калды. Силерде коррупция болуп атат деп уюштуруучуга таарынгандар болот, акындарга таарынгандар болот. Албетте эми биз акындарга ошентип кээдече ызы чуу болуп кеткен маалда сен калыстар үчүн ырдайсыңбы же калк үчүн ырдайсыңбы деген да суроолорду берип коебуз. Анан мага баланча калыс жакпайт дегендер дагы болот. Эми жакпаса эмне кылабыз? Бул өнөр экен. Сага жаккыдай кылып биз условияны түзө албайбыз. Эми болгону бул айтышта көп кишилер таң калып кетет да. Бул Айтыш коомдук фонду өткөргөн айтыш эң адилет, эң акыйкат айтыш бул жерчи. Анткени эл карап турат, калыстар карап турат. Анан жөндөн жөн эле бир нерсе чыр чыгаргандар дагы, Кылдан кыйкым тапкандар бар. Кылдан кыйкым тапкандар болбош керек. Мисалы төкмакындарды билебиз, эч жерде ооз ачпай ырдап жүрөт дагы. Анан айтыш болгондо эле келип калгандарды билебиз.
Чындап элине күйгөн патриот Төкмакын болсо айтышка да катышпай койбойсун. Мен байге да албайм деп туруп, ачка кесери ушул жерде ырдап турсун, элдин кан какшап зарын, муңун айтып, мисалы. Накта Төкмакын экени бар экен деп, ушуну бир айтышка салып көрүш керек экен деп, анан эл айтып, анан эл алып келиш керек болуп калат да. Төкмөнүн сүрөөнү эле эл да. Төкмөнүн сүрөөнү эл, элдин дагы, элди да сындап, жерди да сындап Төкмакын айтып туруш керек. Бизде көп маалда Төкмакындар чындап мойнума да алам, көп жерден ооз ачпайбыз дагы эле. Анан байге сайылып атат, айтыш болуп атса ошол жерге барып калабыз, ошол жерден айтабыз. Ошол жерден нааразычылык, капачылыктар кетет. Ал тургай айтыштардын ичинде болуп жүрөт. Бир топ сөздөрдү ушак таратып, ал тургай мен машинемен бери талкалап кеткен да күндөр болду да. Анан баарын көрүп келдик, баарын баягы уюштуруп болгондон кийин, төрага болгондон кийин аерден баарына көздү жумуп, ой баракелде, жакшы деп мактап, ушинтип келатабыз. Анан Кудай буйрса ойлойм эми Төкмакындар деле кийинки маалда түшүнүп келатышат. Азыркы Төкмакындардын деңгээли чындап бийик. Анткени 92-93 жылдагы айтыштарды көргөнбүз, аягы мушташка чейин, эмнеге чейин барып, түндүк түштүк бөлүнүп ырдашып, оштуктар силер битиреп, ошон үчүн жериңер турат титиреп деп, аркалык акындар ырдагандар болгон. Түштүктөн келип алып ушундай эл бөлүп, жер бөлүп, трайбализм аябай өнүккөн Төкмакындар болчу да ошол маалда. Азыр эми Төкмакындын элди бөлгөн уят да. Төкмакын түшүнүп калды азыр. Элди бөлбөйт, жерди бөлбөйт, болушунча өзүнүн өнөрүн көрсөтөт. Баягы мурда бир райондун, областтын акындары болуп жүрсө, азыр бүтүндөй республиканын, кыргыз элдин акындарыбыз деп аракет кылып, өсүш бар, бийиктик бар, деңгээл жогорулап келатат. Дагы Кудай буйрса, республикалык эле деңгээлде эмес, эл аралык деңгээлде дагы Төкмакындар казак кыргызбыз деп дагы ырдаш керек да, ал тургайчы. Орто Азияда коңшу элдерди бөлбөш керек. Туура. Асылбек, сахнада айтышка чыкканга чейин ошол Төкмакындын дараметин сен билесиң, көрөрман билет. Ал мыкты төкмө да. Төкмакын деген атка, ошол статуска ээ болуп калган акындар. Бирок эмнегедир сахнага чыкканда анын ой туюмун, айтайын деген оюн, өнөрүн көрө албайсың да, кыскасы. Анан айтып калат да, ушул өнөктөшү жакшы болбой калды деген сөз бул биринчи. Экинчиден сүрдөдү дейт. Үчүнчүдөн бул эми төкмөлүк өнөр дагы спорт сыяктуу деп карашат да эл. Бирде болот, бирде болбойт деп. Анан ал орунга чындап эле жетпей калат. Анткени калыс ошол жерден көрүп турат. Ошол жердеги өнөрүнө калыс кылайын десе, калыс да кыйналат. Мунун буга чейинки өнөрү мыкты. Анан ошентип ортодогу баа чыгат да. Негизи кайсынысы туура, элден сүрдөйбү? Албетте. Чын эле касиети ошол жерде учуп кетеби? Же өнөктөшү чындап эле жакшы болбой калса акын аксайбы? Кайсынысы? Өнөктөш албетте күчтүү акын болуп берсе, жакшы бир диалогко чыгып берсе, айтышта кызыйт, айтышта курчуйт. Өнөктөшү кичине начарыраак болуп калса, албетте жакшы акындын ачыла албай да калышы мүмкүн. Бирок төкмө аты турат, төкмө деп айтып атпайбы, төкмө акын. Ой, жубуң жакшы болобу, жаман болобу төгүшүң керек да ошол жерде. Таап айтса, жеңи жоктуку деп илгери казактын Майкөт акын айткан экен. Анын сыңарындай жупка анан сүрдөп калдым, анан табым жок. Бул жөн эле сөз. Таап айтса боло турган нерселер көп. Жакшы. Асылбек, бул чыгармачылыкта биз улуу залкарда биз көрүп калган аталарды айттык да, Эстебес атаны, Ашыралы атаны, Тууганбай атаны, мына көзү тирүү Замирбек Үсөнбаевдарды алып карасак, буларда бир ар тараптуу. Ушул Төкмакындарды ошондон улам ойлойсуң да, улуулардын деле биз чыгармачылыгын изилдеп көрүп, окуп билип көрдүк. Алардын да төрт тарабы төп келген өнөр ээлери экенин көрдүк. Анан биздин доордогу ошол Эстебес атаны алалы, биз айткан Ашыралы, Тууганбай аталарды алсак, булар көп кырдуу таланттар. Булар мыкты дастанчылар. Нукура элдик өнөрдү өстүрүүгө салым кошкон инсандар. Огончулар мыкты. Мыкты огондору менен, дастандары менен, төкмөлүк өнөрү менен, керек болсо ушул сахнада өздөрүнүн бир актерлук чеберчилигин көрсөткөн инсандар болбодубу? Анан ошол жолду уланткан биз Элмирбекти билчү элек. Мыкты дастанчы, мыкты огончу, деги кандай сөз айтса жарашкан инсан эле. Мындан ушул Төкмакындардын ичинен бүгүнкү күндө баягы интернеттин заманы,
баягы жаңылык чагылгандай тез жеткен мезгил. Сиздин дагы чыгармачылыгыңыздагы бир мен жаңы нерсени көрүп турам да. Мына жакында эле өзүңүздүн ырдап жазган, ырдаган дастандардан салып атасыз. Элге кайрылууңузду салып атасыз. Ошол эле учурда бүгүнкү замандын үнүн ырдап атасыз. Демек бул чыгармачылыктагы сиздин кошо ала кете турган өнөрүңүз деп түшүнсөк болот. Албетте эми баягы төкмакын десе эле бир байге сайылса эле ошол айтышка эле чыгам, башка төкмакындык өнөр мага тиешеси жок деген өтө туура эмес да. Төкмакын айтыш эмес, биринчи тез алкарларды тирилтип башташ керек да. Мисалы, союз маалы болуп калды, идеология ушундай болуп калды, бир топ акындар ошол маалда эчтеке айта албай кетти дейбиз. Бирок алар ошол замандын муңун элге кайрылуу айтпаса дагы эскилердин баарын дастан, эпостордон бери, обондорунан бери так даана алып келип бизге чейин сүйрөп келип берди да. Анан биз өкүнүчтүүсү баягы айтышат десе эле азыр айтышыбыз кээде кайым айтыш болуп кеткен, ак ийнек болуп кеткендерибиз бар. Ал тургай шоу болуп кетет, тамаша болуп кеткендери бар да. Жок, акындыктыкы нарыктуулук, салттуулук керек. Албетте анан төкмакын деген илгери Алымкул атабыз кайсы жерге барбаса дагы током деп сөздү баштачу экен, токтогул мен деп. Эстебес Турсуналиев атабыз ал кем деп турчу экен, устатым Алымкул деп. Ал тургай Эстебес атабызды билебиз. Жогорку кеңешке депутат болуп келгенде биринчи сөзүн ал кем мынча эле деп туруп баштаган экен. Анан улууда урмат сыйда. Анан азыр дагы биз залкарлардын мурдагы терме санаттарын жайылтышыбыз керек, окуяларын айтышыбыз керек, алардын чыгармаларын аткарып элге жеткирип дагы жашата турган биздин милдет. Албетте биз төкмакындарды неметпейбиз, мурдагыларды билбейбиз. Азыр мен укмуш акынмын, мен айтышам, мен бай калам деп эле анан айтыштын акыны болуп кетпеш керек да. Илгери айтыштын акыны деп да бөлүнчү, мисалы Ысмайыл атабызды айтыштын акыны деп. Анан калгандары албетте бул түйшүктүү өнөр да, өтө эле. Анан төкмакын болгондон кийин албетте сиз айтып аткандай төкмакын биринчиден болуп эле санжырачы, тарыхчы, айтуучу, бул аткаруучу, төрт аягы төп келген киши. Илгери төкмө деп мисалы Алымкулга айтылчу экен, төкмө. Манастан баштап Кенже эпос, Чоң эпос, Обондырлар, Секетбай, Санжыра, Алымкул бир жерге барып кара сөздү сүйлөсө эле 6 саат, 7 саат өтүп кетчү экен. Бир окуяны айтып берген. Эми ошол окуяда комузу жок, бирок не деген гана сөздүн гүлүн терилип бир уккан адам муюп отургандай сүйлөшчү да. Азыркы маалда мисалы төкмакындардан бир жакшы сүйлөгөндөрдө мисалы Абдулла Нуралиев агабызды билебиз. Бир окуяларды, эскилерди айтып берсетим эле. Муюп эле уккун келет да. Ошол эми бул өнөр чындап татаал. Бул өнөрдө төрт аякты төп жорго кылганга аракетти кылыш керек да болушунча. Изденүү өтө. Эми биздики деле окшошпойт, бирок окшошпосо да ушу аракетти кыла берсе, аракет кылса берекет дейт, бир күнү Кудай берсе берекет. Азыр бир чыгармагалы Асылбек эфирге келди деп угуп аткан элдер сизден ыр күтүп атса керек. Сиздин ушул чыгармачылыгыңыздагы төкмөлүк өнөрдөн сырткары жогоруда мен айткандай башка жанрга дагы өзүңүздүн өнөрүңүздү сынап, күчүңүздү көрсөтүп ырдап атасыз. Бир чыгарма угалы. Арыстанбектин урпагы болгондон кийин Арыстанбектин арманы дегенди аткарып коелу. Арыстанбектин арманы деген чыгарма. Каркыранын башынан баш Арыстанбегин жоруду, оруганы курусун Азирейил периштең аламын деп торуду. Чубатканда маң баскан, чуудаларын чаң баскан, айыр өркөчүн май баскан, чөк дегенде бук деген, тизесин жерге бүктөгөн, кош аркан салып тарттырган, калы килем жаптырган, ак тикен көрсөң аймаган, даң алкымын тикен сайбаган, көк тикен көрсөң аймаган, көмөкөйүн сайбаган, жардын башын кыдырган, талдын башын сыдырган, ойсула тамалым бар, андан берсем 1-9, Азирейил алабы, Арыстанбектей жалгыздын, анан чымындай ажаның ей калабың. Көк жонулду өңкүгөн, көгөн сайсаң, өңкүгөн
сары жонулду өңкүгөн да сайга сайса мөңкүгөн үй арасын оттогон үйдөн туруп жоктогон токойлуу жерге токтогон өлөңдүү жерге оттогон сары суу көрсө шимирген сары камыш көрсө кемирген куйруктары камчыдай куюлса жашы тамчыдай жүздөрү жылтылдак кулактары былкылдак туяктары шылкылдак чычкан богун ушактай сааса сүтү булактай зеңги баба малым бар мындан берсем алабы Арыстанбектей жалгыздын анан чымындай ажаның калабы татыра башын тар тоттоп таң аткандан эр тоттоп күтүрө башы күр тоттоп күн чыккандан ери тоттоп маарасаң үнүң азандай куйруктары казандай жүнү жибек сүтүн ак тула бою бүтүн ак эртеден кечке уктайсың таң этин жесең ыксырап кыгын жаксаң көң болот териси жылуу том болот чолпон ата малым бар муну берсем алабы Арыстанбектей жалгыздын анан чымындай ажаның калабы бактара каң асылганы бадал деле жөлүбү кашынган жамгыр жасады ыраба жар менен үйгө жашынган чакмак мүйүз чаречке какмак мүйүз каречке жүргөн жери зоо болот жүнүң үйгө боо болот тогуз конок келгенде тойбогонун айтайын уктап калган балдарга койбогонун айтайын эки конок келгенде эттүүлүгүн айтайын чычаң ата малым бар мындан берсем бир тогуз Азирейил алабы Арыстанбектей жалгыздын ачымындай жаны калабы аксакалын жайкаган ариштин жөнүн байкаган набатта болсун чайкаган атакем турат башымда муну берсем алабы Арыстанбектей жалгыздын ачымындай жаны калабы белдемчисин байланып чарк көпөлөк айланып энекем турат кашымда муну берсем алабы Арыстанбектей жалгыздын ачымындай жаны калабы илбирсте ийни тартылган ийнинен чачың артылган жолборстой жону тартылган жонунан чачың артылган карындашым бар жанымда муну берсем алабы Арыстанбектей жалгыздын ой чымындай жаны калабы казаная калдырап алганым турат жалдырап аны берсем алабы Арыстанбектей жалгыздын чымындай жаның ой калабы баштан даңайла болбоду малдан даңайла болбоду адамзат пендегең айтпагыла каргышты мен өңдөн түп адамдан одеги жаратпасын ей жалгызды Арыстанбектин арманын уктук Асылбек. Ошондо Арыстанбек атабыз сиздин 5-чи атаңыз дедиңиз, Менин 5-чи атам болуп калат. 5-чи атаңыз. Сизден башка ошол атанын жолун уланткан бир өнөрпоздор барбы силердин тукумда? Азырынча андай чыга элек эми бирок бир туугандарыбыздын балдары бар эми келечекте чыгып калат деген үмүттөбүз. Азырынча көрүнө элек. Алгаш чыкканда Нурак Абдрахманов атабыздын күүсү менен сахнага чыкты элем дедиңиз. Маектин башында. Демек комузду мыкты ойнойсуз? Комузду аябай мыкты чоң комузчумун деп айта албайм, бирок өзүмө керектүүлөрдү чертип жакшынакай анткени мен 2-чи класска барганда эле апам ушу Нарында Жумамедин Шералиев атындагы музыкалык мектеп бар. Ошол жака алып барып киргизип койгон. Ал жерде Назгүл Жөлөгөнова деген эжебиз бар эле, Жумагүл Төлөкова деген эжебиз бар эле, раматылык болуп кетти Омар деген агайыбыз бар эле. Ошолордон бул Бишкекке келгичекте 15 жашка чейин эле бир топ күүлөрдү үйрөнүп, ырларды үйрөнүп, кыргыздын бир топ ырларын үйрөнүп алгам. Анан кийин өнөрүмдө төкмакындык өнөрдө комуздун пайдасы өтө чоң болду мага. Комуздун пайдасы чоң деген оюңузга абдан туура кошулам. Анткени азыркы күндөгү ошол эле калыстар, музыка иликтөөчүлөр, фольклористтер тарабынан төкмөлүк өнөрдө жүргөн талапкерлер да бар. Сиздерге окшогон төкмө деген атка конгондор бар. Мына ошолорго сөзсүз түрдө бир сын пикирлер айтылып кеткенин өзүңүз жакшы билесиз. Соңку убакта ушул казактын кайрыгын биздин жигиттер сахнага чыгып алып кайрып атат. Илгерки эле ырчы күүнү алышпайбы? Илгерки эле улуу залкарлардын айткан айтышындагы күүлөрдү өздөштүрбөйлүбү деген пикир болуп атат. Уюкаштык жок буларда. Иши кылып жогоруда сиз айткандай элдин астына чыгып алып эле бир көрүнгөн сөздү айтып элди күлдүрүү максат болбош керек. Сөздү да бир кооздоп ушул заманды сүрөттөй албай атат деген дагы кайчы пикир, калыс пикир айтылууда да. Бунун канчалык деңгээлде? Албетте, бул эми коштойбуз. Биз дагы акындарга айтып атабыз.
акын деген төкмө деген комузу болуш керек, үнү болуш керек, анан төгүлүш керек да. Ошондо баягы накта таамай деп коет го кыргыз. А бизде кээде комуз чертпеге, комузду билбеген акындарыбыз бар. Кээде үн жагынан аксап калган акындарыбыз бар. Эми аларды жазмакын бол деп кубалай албайбыз. Аларды эми келечекте эми үйрөнүп кетер, комуз чертип калар, үнүн дагы таптар деп жүрүп атабыз. Анан казактын обонуна салат деген биз ырдап жүргөн көп обондорду баягы бизде эпический обон болсо эле кыргыздыкы дейт дагы, лирический болсо эле казактыкы дейт да. Казактын раматылык болуп кетти, Азымбек Жаңгулиев деген акыны бар эле. Бул жети суулук кыргыздардын обону деп казактын 4 обонун кыргызга келип ырдачу да. Бул кыргыздар силердики депчи. Анан биз кийин казак ырдап койсо эле, жок бул биздики эмес, бул казактыкы деп өзүбүздүн обонду казакка берип салдык дагы, жээрип калдык да ушинтипчи. Ошону эмне айтып чыкпайт анда акындар? Ошону мен айтып эле жүрөм барганда, жети суулук кыргыздардын обону. Муну Азымбек Жаңгулиев деген укмуш обону бар, жанагы аталарым ай, апаларым ай, арарадарайдай, дарарадайдай деген обону. Мисалы кыргыздын белгилүү обону, казактын баары аткарат аны. Казак өзү айтат кыргыздын обону депчи. А биз салсак, жок, бул казактыкы. Казактын обонуна салбагыла деп ал тургай калыстар тобунан бери ушинтип ийген жайы бар. Бул жөнүндө дагы бир обон боюнча дагы бир монол обондор кыргыздыкы деп бир айтышта бир айтып кое турган убак келе атат окшойт эми жакында. Анткени талап ошондой болуп атпайбы, казактын кайрыгын кайрып атасыңар деген. 2014-жылы Элмирбек устатыбыз бир лирический обон менен ырдаган. Аны да казактыкы дейбиз да биз. Аны Элмирбек Иманалиев өзү эле иштеп чыгып койгон, лирика кылып. Балкыма деген обонду да иштеп чыкты. Жанагы 8 муунда салган 2014 айтышкан кыргыздардын эле обону. Анан биз казактыкы деп жери берип эмертең дагы эмнени дагы жерип, дагы эмнени дагы берип ийебиз аларга. Ушундай бир жактарыбыз бар да. Анан чындап обонду жагынан казактардыкы обондору көп, ар бири анткени алар акындар аябай иштейт, изденүүчү акындар. А бизде айтып калышат, баарыңар эле коёндой окшош бир эле обон менен ырдайсыңар деп. Илгери залкарларды ар биринин чыйыры, ар биринин обону болгон экен. Биз эми жаңы обон табабыз деп кыйналып, аны композиторго заказ берип жүрмөк белек. Эски эле обондордон, мисалы Осмонкулдун, Ысмайылдын, Барпынын, Жеңи жоктун, Токтоналынын, Алымкулдун, Небир деген обондор бар. Ошолорду эле жанданта турсак, ошолорду эле кайра жандансак, бир укмуштуудай бир айтыштын керемети болот эле да. Чыгармачылыкта изденүүнү айтып атабыз, аракетти, эмгекти айтып атабыз. Төкмөлүк өнөрдүн дагы өзүнчө бир чоң маданияты бар да. Сахнада жүрүм турум, өзүңүз айткандай, ал гений болсо дагы, анын адамгерчилиги пас болгон болсо, анын генийлиги эмнеде дейт. Анан ошол сыяктуу алардын адамгерчилик, баягы бийик сапат, жүрүм турум, сүйлөө маданияты деген калыптаныш керек го. Албетте бизде төкмө акын десе эле элибизде бир касиеттүү укмуш кишилерди туят да төкмө акын. Ошондой болчу мурда. Анан азыркы маалда төкмө акын өнөрү бир тең, бирок анын пендечилиги бар, адамдыгы бар, илим билим деңгээли деген бар, ал жагын да караш керек да. Анан төкмө акындарды мен балдарга айтып калам, төкмө акындар акыл үйрөтүп, сахнага чыкса тимей укмуш ырдайсыңар ай. Ошол сөзүңдөй болгула, сөзүңдөй бол. Же сөзүңдөй болбосоң, өзүңдөй эле бол, өзүңдөй эле деңгээлиңде ырдаганда. Анан мисалы бияк жашоодо жүрүм туруму башкача дагы, анан сахнадан бир башкача болуп калгандар бар. Мисалы мен антип көтөрө албай кетем да. Анан айтам да, сен сөзүңдөй бол, өзүңдөй эле болчу айланайын деп көп балдарга айтам. Сен бул сөзүңдү карачы, ушундай бир кыргыз бөлүнбөйлү, укмуш ынтымакта бололу деп элди ушинтесиң, анан эшке чыкканда эшке чыгып алып ынтымакты ыдыраткан сен болуп атпайсыңбы деп айтып бир тобун тескеген учур бар дейсиз. Тескеген, уялтып койгон учурлар болот. Чындап эле төкмө акын баягы орустар прозрачность деп коет эмеспи? Анан баардыгы ачык эле болгон жакшы. Жашоодо кандай жүрөсүң, ошондой эле төкмө акын бол. Мисалы илгери аталарыбыз коргол ошондой болчу экен, коргол атабыз. Айылда жүрүп өзү кандай жүрсө, ыры дагы ошондой болуп, өзү жашоодо да шок болсо, ыры да шок болуп, ушинтип өткөн залкарлар болгон экен.
Бул заман эми азыр интернеттин маалы баардыгы бар. Канчалык адам жасалма түрдө болсо дагы баары бир жерден бир нерсеси чыгып калат да. Асылбек, биз эгемендүүлүгүбүздүн 30 жылдыгы Төкмө акындардын айтыш коомдук фондунун 20 жылдыгынын түзүлгөнүнүн 20 жылдыгына карата чоң эл аралык айтыш болот деп отурабыз. Кандай акындар, кайсы акындар канча акын катышат, канчоосу тандалат? Тандоо турун 20-августта өткөрөбүз, Кудай буйрса, Манас кинотеатрында. Жалпы кийинки маалдарда тандоо тур десек ушу 45-50гө жакын конкурсант келип атат. Талапкерлер. Анан ошонун ичинен жогорку упай алган 8 акын тандалып алынат. Анан Казакстан Республикасынан 8 акын келет. Жалпы казак-кыргыз 16 акын айтышат. Казактын дагы мен деген чоң акындар келет. Анан биздин дагы ушу чоң акындарга суранып атабыз. Элмирбек устатыбыз өтүп кетти. Анын катарлаштары Улуу Муундагы акындар бар бизде. Ошолордун баарын эми казакка чыгып бериңиздер. Эл күтүп атат деп болушунча азыртан баштап суранып, жалдырап, WhatsApp'тарына жазып, чалып катышып бериңиздер деп азыртан баштап Кыргыздын чоң акындарына жалдырообуз башталды. Кудай буйрса. Эми кеп жашта эмес, кеп башта деген тамаша сөз бар эмес басылды? Албетте. Айрым учурда бир улуу элдир ыры бар оозунда. Эптеген жамагы барлар эле катышып калган көрүп калып атам да. Анан өзүңүз айткандай ал дайыма төкмө акын болуп жүрбөгөн болсо, дайыма төкмөлөгөндөрдү аркалап бир иликтеп, изилдеп, ошону ырдап жүрбөгөн болсо, анан ушундай бир өзүңөрдүн уставыңар болсо, чек коюу, же эскертүүбү, же сунушпу айтуу керек го дейм. Анткени ошончо акын деп сиз айткандай чыгып атпайбы? 45-46 талапкер келди. Талапкер эмес, төкмө акын келди деп атпайбы? Анан ошолордун чоң атасындай болуп, айрым бир акынмын деп өзүн эсептеген, билбейм мен, аларды төкмө акын деп деле эсептей албайм, угуп атса кечирип койсун, бирок келип катышкан учур, анан ошо жаштардын арасында шагы сынып калабы дегеним да, анткени ал упайга деле болбойт. Башындагы 4 сап эмес, 8 сап жатталган. Анан 8 саптан кийин баягы үйдө ылдый аккан сууну артына кетирип ушундай бир ырдаган кездешет да. Анан аларга талап кандай? Эми бизде азыр эркиндик, демократия болуп калбадыбы? Баарын эле тандоо турду атайын, тандоо тур чыгарганбыз. Баарын бир ошол жерден чаап алалы. Баарын бир чубаталы депчи. Анан ошондой эми анын ичинен жөн эле 1 миллион байкекен утуп алсак болобу деп да келгендер бар аны. Сурагандар бар. Утсак болобу деп келет. Ой, кел утуп катшы эми. Десек сахнага чыгып алып ушул өнөрдү булгагандар дагы бар. Эми аларга чек кое албайбыз. Аны эл тараза эл сынчы өзү эле эметет экен. Чектөө жок. Чектөө жок. Анан жанагы сиз айтып аткан ушундай да бир акындарыбыз бар. Эми алар бул төкмө акын болгондо төкмө акындын ысыгына ысып күйүп, суугуна тоңуп өнөр менен иштеш керек да. Бизде айрым төкмө акындар бар, аттуу баштуу. Бул өнөр төкмөлгө менин хоббим деп да коюшат. Төкмөлгө кызыгып калам, кээде жамактап калам деп ушинтип да жүргөндөр бар. Анан булар эми албетте төкмө акын эл тараза эл сынчы угуп атса таанынбастыр. Бирок ушулар болгон үчүн анан мыктылар тандалып чыгып атат. Ири келип. Анан баары эле мыкты боло берсе, ири келип атат да. Ошол учурда дагы бир пикир айтылганы бар, Асылбек. Баягы эле биз көрүп калган акындар чыгып атат. Эмне үчүн жаш акындарды өстүрүп чыгарбайт деген суроо келет да. Албетте бул сөзгө, бул суроого калыстар жооп бериш керек, бирок ошончо дагы ошол калыстар менен тыкыр иштешкен, уюштуруу ишинде жүргөн, анан сахнада ырдаган инсан катары, төкмө катары бул суроого кандай жооп алат элем? Албетте жаштар чындап мыктылар өсүп келатат. Айтыш коомдук фонд төкмө акындар мектебинде жаштар бар. Албетте жаштар баягы улуу муун жол бошотпосо жаштарга жол жок экен да. Убагында Элмирбек устатыбыз ушу айтышка катышпайм эми, шакирттерим чыксын эми. Мен катышканда эмне бир орун, бир шакиртим болсо да ошо менин ордума айтышып чыгар деп анан жол бошоткон убактар болгон. Ошондон улам жол бошотулган да. Анан албетте жолду бошотпосо деле ошол чоң акындар менен тең тайлашып туруп чыгып келаткан акындар бар. Өткөн айтыштарда Темирбек Матыбаев, Элмирбек Иманалиевдер тандоо турунан өтүп бир топ кызык айтыштарды кылып берди. Шайлообек Отунчиев деген дагы бир 20-нын тегерегинде
жаш жигит бар. 2019-yыл аралык айтышка чейин өтүп, казакты дагы бир топ сөзгө чыгып, казакты дагы казакка да ses берип, дарамети күчтүү. Ушундай Жипара жигиттер бар. Кожокеева деген бир акын кызыбыз бар эле. Жок болуп кетти ошол кыз. Мен ошол кыздан көптү үмүттөндүрөт элем. Анткени өзүңүз айткандай ошол улуу залкарлардын көзүн да көрдү, аралашта жүрдү, таалимин алды. Керек болсо ушул биз Залкар деген Майра Керим кызы, Элмирбек Иманалиевдер менен ырдашып калды эле да. Бунун аты да чыкпай калды. Албетте. Өзү да чыкпай калды. Өнөр ушундай экен, кээ бирөөлөр ушу Жипара эжебиз эми мыкты акын болмок чындап. Айтыш фронтуна көп келип, кайра эле жанагы айткан ушул да төкмакындыкта баягы искусство требует жертва деп коет эмеспи. Бул өнөргө келгенде көп нерсени аттап өтүш керек болуп калат да. Анан кээ бир төкмө акындарыбыз бар, эми анда санда жүрөт, анда санда келип коет, же келбей да калат. Ар кимиси эми баягы жашоо турмуш деп коет экен, ар бирин ордоруна коет экен. Үй бүлө деген бар экен, жумуш деген бар экен, кара жанды бакмай деген нерсе бар экен. Анан ушинтип ар жака кетип калган акындарыбыз дагы бар да. Асылбек бир жакшы маек курдук, төкмөлүк өнөрдүн тарыхы кайрылды, жетишкен ийгиликтер айтылды, болуп аткан кемчиликтер туурасында көз караш болду. Бат эле эртең болот 20-сы. Анан ошого карата бир даярдыктар болуп аткан экен. Жалпы акындарга кайрылат элем мен. Ушул айтыштын күйөрманы бир топ жылдардан бери ушул айтыш коомдук фонду менен иштешип жүргөн инсан катары, мисалы үчүн Ачакейде алгачкылардан болуп айтышты жазган мен элем да. Садык мырза, ой эжебиз качан кетет деп, болбосо терезеден бир тешик жасап бергилечи, машина менен келет экен, ушул акынды жазып бизди берет экен деп бир тамашалап күлгөнү бар эле. Анан ансыгандай ошончодон бери жүрүп ар бир акын сен көз алдыңда ошол эле истеген менен, ошол эле Ашке атабыз менен, Тууганбай атабыз менен канча жылдар чыгармачылык тыгыз байланышта болдук. Аларды айтат элем, ушунчалык өнөрдү сыйлаган, өнөрдү баалаган, барктаган, ошол учурда эле адамдык парасаты бийик эле. Кайсыл күнү, кайсыл саатта, кайсыл учурда эфирге чакырбайлы, биз силерди сыйлап келдик, ушул жерден өсүп өндүк деген бир жакшы сөзү бар эле да. Анан азыр баягы өзүң айткандай биринчи жылдыз болуп анан экинчи ырчы болуп атат окшойбуз. Ошол маданиятты сактайлы, анткени эл аралык деңгээлде өтүп атат. Ошол жерден келген бир казактагы кыргыздын бир кыйшык жерин көрүп калбаса экен дейт элек. Ошо кыйшыгыбыз болсо кынаптап турсак экен дейт элек. Анткени биз айткандай ушу маданиятты карапайым эл силерден үйрөнөт. Анан ошол оозуңардагы сөзүңөр болсун, ырдаган ырыңар болсун, куюлушкан кебиңер болсун, омоктоо оюңар болсун, даярдык чоң болсун. Анткени эшиктен кирип эле төр меники деген дагы болбойт. Анткени бул өнөр чыныгы изденген, чыныгы эмгектенген инсанды өзү эле таап, сууруп чыгып эл алдына алып чыгып коет. Ушул таризде, ушул мааниде кеп кылдык. Асылбек алдыда боло турган айтышта ак таңдайыңды сайратып, оозуңдагы кебиң менен, курч сөзүң менен, уйкаш баягы кебиңиз менен бир жакшы ийгиликти жаратат деген чоң ишеним бар. Анткени ушундай өнөр менен намысты бир эмес бир нече ирет коргоп келгениңиз, алып келгениңиз эсибизде. Мен ийгилик каалайм. Урматтуу радио угуучулар, биз Кыргыз радиосунун Шашкедеги дил маек уктуруусунда Кыргыздын таланттуу жигити, республикалык эл аралык сынактардын жеңүүчүсү, республикалык айтыш коомдук фондунун тең төрагасы, 3 уулдун атасы Асылбек Маратов менен маек курдук. Биз менен бирге Кыргыз радиосунун толкунда болуңуздар, күнүңүздөр конок улансын. Маекти мен Чынара Айтугул алып бардым, режиссеру Зарина Жанугулова болду.